ата эшик деген нерсе бар. Ушул эшикти дагы биз тек койгонбуз. Бизде аксакалдарыбыздан баштап жаштарыбызга чейин жада калса диндин атынан сүйлөгөндөрдөн бери, молдолордон бери карап туруп атпайбыз кызык жери. Кыяматта кантип жооп берилет? Кыяматта бардык жооп берилет. Сиздер менен сүйлөшө турган темабыз мурас бөлүштүрүүнүн эрежелери деген темада сүйлөшөбүз. Бирок бул теманы бир аз өзгөртөбүз. Анткени мурас бөлүштүрүүнүн эрежеси десе, шунчалык мурас бөлгөндөр кантип бөлүштүрсөм экен, өткөндө бөлүштүргөндө ката болуп калбадыбы экен, ошонун эрежелерин бир угулайын деген адамдарга сүйлөй турган тема болот эле да. Бирок кызык жери мурас бөлгөн адам жок да. Бүгүн биз мурас бөлүш керек деген темада сүйлөшөбүз. Кандай дейсиздер? Ал эрежени ким эгерде эми мурас бөлүшүм керек деп келсе, иншалла баштан аяк ар бир адамга канча тиет далили менен айтып бере алабыз иншалла. Кандай дейсиздер? Мурас илимин окуганбыз. Алхамдулилла, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ушул мурас илимдин жарымы деген көбүнчө бир аз татал математика аралашкан илим. Бирок ал окулган илим шойдон турат тугандар. Дээрлик Ал-Азхар университетин бүтүп келген 3 жыл болсо, 3 жылда бир эле жолу ham суралган жок. Медреседе бир аз сабак бердик мурас илиминен, бирок ошол бойдон калдым. Неге дегенде биз мурас дегенди угуу эле коюп атабыз да. Угуу эле коюп атабыз, амалга кире элекпиз. Алла насип кылса, бисмилла дегенде мурас жөнүндө иншалла сүйлөшөбүз. Аллах таала ыйык Куранда ошол мураска чейин бир аят тескер өтөйлү. Аллах таала айткан: "Я айюхаллазина аману тақулла". Аллага иман келтиргендер, Аллахтан корккыла. Аллахтан коркууну баарыбызга милдет тутайлы. Ва кулу каулан садида. Жана силер туура сөздөрдү гана айткыла. Акыйкат сөздөрдү айткыла. Калтырбай. Юслих лакум а'малакум. Аллах таала силердин ишиңерди оңдойт эгер туура сөз сүйлөгөн болсоңор. Ва ягфир лакум зунубакум. Жана күнөөңөрдү кечирет. Ва ма юти'иллаху ва расула. Ким Аллага баш ийсе, Аллахтын элчисине баш ийсе, фақад фаза фавзан азима. Бул адам өтө улуу жеңишке жетиптир. Утук ушуда экен деп Аллах таала айтат. Хадиси кудсиде Аллах таала айтат: "Я ибади", пендем. Кудси дегенден максат негизи хадисте айтылып атат, бирок Аллах таала өзү кайрылып атат. Аллахтын кайрылысы: пендем, инна харрамту зулма. Мен зулумду, адилетсиздикти аля нафси, өзүмө арам кылдым. Аллах таала өзү айтат: "Мен адилетсиз болбойм. Мен залым болбоймун. Өз залым болуу мага арам" деп Аллах таала айтат. Ва жаалтуху байнакум. Жана аны силердин араңарда дагы мухаррама, арам кылдым. Өзүмө арам кылдым, жана силерге дагы арам кылдым. Фала тадалам. Ошондуктан силер бири-бириңерге зулумду кылбагын. Эмнеге бул хадиси кудсиде айттым? Неге муну айлантырып келе атам? Мурас бөлбөш бул зулум эсептелинет тугандар. Биз арам иш кылтабыз чынын айткандачы. Эми кезек бар эле да, мындан сырткары намаз окугандар толтура, зынагандар толтура, риба жегендер толтура, өзү айтып бүтпөй турган, биздин кыжалат болуп турган маселелер көп дагы. Буга негизи кезек келе элек болуп турат эле. Бирок кезек келе элек болгону менен бул күнөө бойдон турат эле тугандар. Мурас бөлбөш арам эсептелинет. Зулум эсептелинет. Ойло. Сончосу мурас бөлбөй эле жүрөт, бир жакын эле жүрөт го. Алла таала Куранда айткан: "Ла тахсабанналлаху гафилан амма я'малу залимун". Силер залымдар кылып аткан иштерди, бөрө чектен ашып аткан адамдардын кылып аткан иштерин Аллах таала көрбөй калып атат деп ойлогула. Иннама юаххирухум лияумин ташхасу фихи лабсар. Аллах таалалардын кылган кылыктарын, күнөөлөрүн бир күнгө алып коюп атат, кеч калдырып. Көздөр чек жейип кала турган күндө. Көздөр чек жегенде эмне болот? Чече албай калган проблемаларда чек жейт. Эмне кылышын билбей, акылдар иштебей калган жерлерде көздөр чек жейт. Ошон чек жейип калган күнгө алып коюп атат. Ошол күнгө жеткенге чейин эле айтып атабыз мурас жөнүндө тугандар. Мурас бөлүштүрүүнүн өкүмү бул важип. Мурас бөлүштүрбөй коюуну, унчукпай тек койгондун өкүмү бул арам.
Ага далил Аллах Таала Ниса сүрөсүндө мурас илими мурас жөнүндө келген буйруктар, аяттар Ниса сүрөсүндө келген. Фаридатан миналлах. Аллах тарабынан белгиленген силерге парз деп Аллах Таала кайрылат. Инналлаха кана алиман хакима. Аллах Таала билет жана ар нерсени өз ордуна кое турган деңгээлде билет. Аллах Таала айтты демек бар тугандар. Кичине акча болсо эми бөлүп кой эле. Анткени көрүп атпайсыздарбы адамдар? Майли деген менен ичинде калат адамдарчы. Азыр мисалы бир аксакал өттү. Адан эми бир аз байлыктар калган да, машинасы калды, анан үйү калды, анан кичине акчасы калды. Майли мына да калсын деп койдат. Ол майли деген канчасы майли деди. Үчөө майли деди дагы, бирөө майли дегиси кеп аткан эле да. Бирок үчөөнүн уялганынан майли деп койду. Мына зулум кеттиби? Кетти. Эми ошо аксакалдын ахирети эмне болду ойлойсуз? Ошого ортодо бирөө аралашып чыгыш керек дагы. Майлиңарды жыштыргыла дагы, мындан дагы бөлөбүз. Элден уялуу, туугандардан уялуу, өз бир жерлик адамдарбыз деп туруп, Аллахтын өкүмө ташталынат. Аллах Таала бардык нерсени билет. Силерден караганда жакшыраак билет. Экинчи аят: "Васиятан миналлах, валлаху алим." Аллах тарабынан силерге осият. Аллах Таала силерге насаат кылат, мындай кылгыла деп. Аллах Таала билүүчү. Үчүнчү аят: "Юбайинуллаху лакум ан тадиллу." Аллах Таала силерди адашып кетпесин деп анык белгилеген. Анык баяндаган. Валлаху бикул шайин алим. Аллах Таала бардык нерсени билүүчү. Жанагы ким акча канча алат, кайсы тууганы бар болгон болсо, кайсы туугандар мурастан албай калат, чекеде калып калат. Булардын бардыгын Аллах Таала өзү баяндаган. Биз адашып кетпестик үчүн. Эми ошол келген аяттардын бардыгы кагазда, китепте калып кетпешибиз керек. Куран биз өлгөн адамдар үчүн окуй турган, же болбосо Куранды өтө кырааты менен окуса маза кылып окуй турган, же Рамазанда катмы Куран окуп туруп Рамазандан кийин таштап кое турган кылып түшүрүлгөн эмес. Куран биз дүйнөдө кантип жашашыбыз керек? Координатор болуп бизге түшүрүлгөн. Мындай жашайсыңар, мындай жашабайсыңар деп түшүрүлгөн. Эми бир четтен атап өтө берели. Биз кантип мурас бөлбөй атабыз деген суроо бар. Бисмилла дегенде бир нече сүрөтүн гана биздин жашообуздун арасында болуп атканды айтайлы. Бир адам өлдү. Ал адам өлгөндөн кийин анын калган байлыктары бөлүнбөй туруп, анын акчалары шарият белгиленген чектен башка жакка ысраф жол менен сарпталат. Мынакей бүгүн айылда биздин бир кошунабыз өттү. Кече өткөн да түнү. Мына бүгүн жумага чейин коебуз дедиле. Биз жумага даярданыш үчүн барылбай калды. Бирок адаттагыдай эле анын бир чоң баласы түрмөдө жатат. Бир проблемалар менен. Кичинекей балдар бар, балагатка жете элек. Анысына карабастан чыркырата бир торпок союлду. Ошого жараша күрүч, май, сай, бир нерселер таркатылынды. Анын бардыгы ошо өлүп калган адамдын акчасынан иштелди. Өлгөн адамдын акчасынан 3 нерсеге гана иштетсе болот. Өлдү. Не кылабыз? Акчасын бир тыйынын тийиш битирбей туруп, карыздарын төлөсө болот эле. Анткени кээ биркилер бар да, төлөбөсөңөр мен ушундай кылам, андай кылам деген ой болгон болсо, мейли, балекет баспасынчы деп туруп, акчасынан төлөсө болот. Төлөш керек эле. Экинчиси, ошол күнү жай казганга, же кепин орогонго ушул расходторду ошо өлгөн адамдын өзүнөн кылыш керек. Болот эле. Бирок башка бирөө кылып койсо болот, бирок таппай калса ошо өлгөн адамдын акчасынан иштетилет. Кантип иштетилет дегенде, сурабай туруп иштете берет. Иштекеси жок да, үйдө бир 2-3 тоого болсо, тоогун шарт ошо жерден бирөө сатып туруп эле, любой адам аралашса болот. Кепин арабыз да. Эмне мунун байлыгына сен ары бери кылтасың десе, мунун кепинине пул кылта. Муну азыр сатабыз, кепин оройбуз десе болот. Үчүнчүсү, өлгөн адамдын үйүндөгү үй бүлөсүн азыр могу ачка калабы деп туруп, продукта башка канга иштетсе болот эле. Эми ушул үчөөнө уруксат эле. Азыр кайсылар иштелип кетип атат азыркы учурларда? Келген адамдардын коногун сыйлаганга, союш союп, жилик тартканга, аш кылганга ушул нерселерге иштеп кетти. Туурабы?
Анан дагы неге иштеп кетип атат? Одан кийин 40-ка, башкага, сарпайга, чача-мачаларына кетип калат. Бул эки нерсеси кыяматка калып атпайбы? Биз жогоруда жанатан бери айтып аткан Курандагы аяттар кыяматка калып кетет деген нерсе ушул жака келип атпайбы? Ооба, ушул нерсе болуп атат. Мындан дагы эң өкүнүчтүүсү, ошол болуп аткан нерселердин өлгөн адамдардын мурасы бөлүнбөй туруп, мал дүйнөсү таланып аткан учурда. Таланып аткан дегенде эмне болот? Тонолуп аткан учурда бизде аксакалдарыбыздан баштап жаштарыбызга чейин жада калса диндин атынан сүйлөгөндөрдөн бери, молдолордон бери карап туруп атпайбы кызыкча? Кыяматта кантип жооп берилет? Кыяматта бардыгы жооп берилет. Бардыгы жооп берилет. Бир гана ошол эчтекени түшүнбөй калган, сүйлөсө дагы сөз өтпөй турган чекедеги бирөөлөргө гана иншалла кыяматта алар жоопсуз деп эсептейбиз иншалла. Бирок бала деп тилеп өтө турган жаш улуулар мындай болсо болбойт деп айтса, угуп койро турган деңгээлде болгон диндин атынан сүйлөгөндөр, авторитеттердин бардыгы кыяматта башы менен жооп берет. Экинчи кезекте жетим калган учурлар бар. Мисалы, адам өтүп кетти, анан чоң бизнестери калган, байлыктар калган, бир адам өзүнүн өкүлчүлүгүн алат. Мисалы, чоң аба салабы, жоксо такын туугандар болгон болбосо, чеке бир адам жооптуу болот. Ушу балдар чоңойгондо акчалар өзүндө калат депчи. Анан ол адам мен өкүлмүн деп туруп, элдин алдына көкүрөк кабып алат. Карыздар болсо менен аласыңар, мунун балдары мен карайм, мунун байлыктарын азыр бизнестери жүрүп калган дейшин. Ошодон жүргүзө берле, мен шериктерим менен сүйлөшүп, ушунда өзүмдө жүргүзөм, балдарына өткөрүп беремин деген бир адам алат азамат, Аллах разы болсун. Бирок аны таштап атат. Таштап атат дегенде өзүнүн иши менен алек дагы, эми бир жерлер бар да, мисалы, чеги бар, башка жери бар. Ой тикен баскан, дарактарына суу коюлбаган, бир нерсе гана жаш балдар бара албайт да ал нерсегечи. Эмне деген ал меники эмес карачы. Аманатка кыянат ал жердечи. Бирөөлөр менен бизнестери бар, ал шериктерин ары бери кылтат, эсептешип, токто, не иштер кетип атат. Могул жерлери мен кылам, могул жеримде кылам, же болбосо ажырат. Мунун саткында мынанчан бияка кыл деп туруп, өзү акылы жеткен соодага салбастан аны да таштап койрот. Жоопкерчиликсиз мамиле кылат. Бул дагы жетимдин акысын жегенге бирөө азамат болуп, бирөөнүн өтүп кеткен адамдын байлыктарына жоопкер болду, тыйынын бербеш керек. Бул өзүнүн күйөөмүнүн акчасы го, бер десе, жаман көрүнөбү, ала бербейсиңби дебестен, бербейм. Сен аялсың, сен келинсиң, туруп тур депчи. Өлбөгүдө кийимиңди ки, ошо тойлоруңа болушосуңбу, мен сага берип турам айман деп туруп сакташ керек. Эмнеге сакташ? Келечекте балдар чоңоюп, бардыгы балагатка жеткенден кийин топтоп, ашты кылып туруп, мынакей балдарым, мен ушул убакта чейин өтө кыжылат жүрдүм, мынакей атаңардын байлыктары мындан да кылат деп өткөрүп бериш керек. Бир жомок айткандай эле болуп атам, ушундай адамдар бар бекен депчи. Бирок шариятыбыз ушинтип буйруйт да. Адам өтүп кетти, бирок болуп атпайбы? Өтүп кеткенде ушундай азамат адамдар жок дагы, негизи шарият көз карашына кандай эле, өзүнүн малын сактагандай сактап, туугандарына ham бербей, балдар чоңойгондон кийин бөлүп берип кутулуш керек. Алхамдулилля депчи. Бирок жомок айткандай болутам дегеним, өтүп кеткенден кийин болду. Деменин калган байлыктардын бардыгы аялына калып кетет дагы, калган туугандар бардыгы аралашпай калды. Эми аралашайын десе, аял киши да бирдекени сүйлөп койгон болбосо, коян жаман көрөт экен деп таштап атат. Алла сактасын, ол кишинин эки аялы болгон болбосо, анын бир аялында калып кетти. Нарагы болду, адан эки баласы болсо, ол баласы бечара калды ошо бойдон, эптеп-септеп, бирөөнүн идишин жууп, бир кафелерде иштеп угулуп жашап, чоңоюп кете берди. Эми дүйнөдө эптеп жашап өттү да. Кыяматка барганда жооптуу болот. Кыяматка барганда ким жооптуу болот дегенде, ошол жетим балдардын балдарына, ошонун кыйналган күндөрүнө, кыйналып эшти иштеп атканда көчөдөн уккан сөккүлөрүнө, ошо жаназа окулуп аткан учурда аксакал болуп турган, аба болуп турган, өзүнчө авторитет болуп тургандар жооп берет. Ошого карайлы, тууган оңой тууган боло бербейт. Эстеп коюңуздар, азыр менин канча тууганым бар, кокус өлүп калса,
мен кандай жооп берип болом? Мынтип элестетели да. Азыр палан акам өлдү. Мен канчалык деңгээлде тиешем бар? Аралаша турганбы, аралаша албай турган? Бустан өлдү, бул өлдү, эмне болот? Анан өзүңүздөрдү өлтүрүп көрүңүздөр. Мен өлгөндөн кийин эмне болот? Өткөндө бир аганы сөзүн угуп таң калдым да. Менимче сиздер да таң калсаңыздар керек. Мынтип жаш эле киши өзүчү, 80-жылкы эле өзү мындай. Сөзгө чечен, тагыраак айтканда көп шариаттын талаптарына ылайык жашайт, көп адамдардын мамилеси бар. Баласына айтат: "Балам, таанышпай" деп тааныштырат. Үй бүлөсү менен деле чоң баласы медресеге жаңы кириптир. Тааныштырат да: "Балам, таанышпай. Бул палан акаң болот. Кокус мен өлүп калсам, мен өлгөнгө чейин коюн катташтама ака болду. Мен өлүп калсам сен катташкын" депчи. Шарият айтып турат депчи. Өз кичине эле ага өзүчү. Бир 50-тен нары уяшып кеткен аганын сөзүн сүйлөп жатат. Кокус мен өлүп калсам, ушак мен ака болгондо мындай шарият айтат депчи. Деп, анан кийин мындай карасак, сабак ала турган нерсеси көп экен. Колдон келишинче, колунда иштеген балдар болобу, башкалар болобу, бардыгына эске салып турат экен. Жигиттер, мунаны жазып койгула. Кокус жанга деле шеш жок. Бир нерсе болгон болсо мына жака бересиңер деп өмүрү даяр жүрөт экен. Заметкага жазат экен: "Палан менен карыз, пустан менен карыз" деп туруп, жакын адамдарына жөнөтүп коет экен. Телефон номерлерин беричи. Даяр жүрөт дегендейчи. Ошондой даярданып кое берели, кийинки адамдарга сал кыйналып калбаштык үчүн. Мына мурас жөнүндө сөз болуп атат. Өлбөгөндөй жашап атат. Жашап атабыз да. Үчүнчү кезекте биз мурас бөлүү важип дедик. Бөлбөй коюу шариятыбызда тыюу салынган, арам эсептелинет. Дагы бир нерсе бар. Ачуу болсо дагы айтылып берет, анткени биз ошон үчүн ушул жерде отурабыз да. Атадан калган үй бар. Ата эшик деген нерсе бар. Ушул эшикти дагы биз тек койгонбуз. Кичине балага калат дейбиз, анан чоң балага калат, бир нерсеге калат. Атадан мисалы 5 сотик жер калды, акчасы канча дегенде акчасы 100 000 доллар болушу мүмкүн, шаарыраак жер туурабы? Айылыраак жер өлдү дегенде бир 2-3 миллион болуп калат. Ушул нерсе калып кете берет. Койчу эми кичине балага карайт да, ол карап атпайбы дегенде азыр ылдыйды айтабыз. Шунун бир жолу бар, шарият жолучу. Бирок кызыккан адам жок. Шариаттагы жолунчу. Кызыккан адам жок дегенде тоготпойт шариятты карманган адамдарды. Анан өзүнүн ою менен жүрөт. Ата эшик деген бар. 100%. Шерде отургандар эч кимиңиздер бөлбөсөңүздөр керек. Ата эшик деген нерсени эч кимиңиздер бөлбөйсүздөр. Бул мурас. Муну бөлүңүздөр. Эми дагы бир тарабы бар. Асыл дамласы түшүнбөйсүз да деген нерсе түшүнүп турам. Анткени ал ата эшик дегенде мен ата энем менен чогуу жашайт. Ол ата эненин расходу бар өзүнчө. Мындай деп айтасыздар да, кичине балага калсын, анан ол аталарыбыздын расходдорун жаап турат. Чоңдору жетим баладай сыртка чыгып кетет дагы бир тиын ата энесине акча сарптабайт. Эми расходдору бар. Не расходдор? Чоң адамдардын тойлору бар, көрүп келе турган нерсеси бар, расходдору бар чынындачы. Өзүңүн үй бүлөңөн караганда көбүрөөк расходдору бар. Бирок ошо расход үчүн үйгө рашот деп туруп, бир туугандар келишип алгансыздар, туурабы? Кичине балага калды үй, эми ата энебиз бояка апарат, буяка апарат, калгандары үмүт кылайлы депчи. Муну мындай кылыңыздар. Ушуну ачыкчасына калтырыңыздар. Ата эшик калды, ушул ата эшикти баалайбыз. Рассрочкага эң кичине балага беребиз. Рассрочка кандай? Айма акча төгүш керек, туурабы? Үй алсаң берип атпайбыз. Бир квартираны алганда карыз калсаңыздар, канча жыл төлөп атасыз? 20 жылга чейин рассрочка бар. Эсептеңиздер, ата энебиз узак жашасын. 20 жылга рассрочка. 100 000 доллар 20 жылга бөлүң мынакей. Жодон бери кыл. Айына 50 000, 60 000 болуп атабы? 50 000, 60 000 ата энеме сарптайсың, болду. Эгер эртерээк өтүп кеткен болсо, сага подарок болуп калсын. Эгер кечирээк 20 жылдан ашып кеткен болсо, эмне кылабыз? Биз каралашабыз. Конкретный кагазга жазып коюңуздар. Кагазга жазып, бул шариятыбыздын орду. Ант берсек. Эмне болуп атат? Көп сөздөр көбөйөт. Кыяматта жооптуу болуп калышы мүмкүн. Ата эшик калды да деп туруп, бул жактагы чоң уул, 4 уулу куду детдомдо чоңойгондой жашап койдот да. Чоң эшикке келесиң, жейсиң, кетесиң, ап кетесиң, келесиң, кетесиң, ап келесиң. Мындайча айтканда, бир жака расход дегенде тойго башка жок. Куду бирөөнүн ата энесин көргөндөйчү. Ошого
Бәрі алып келбей екен, баяғы ақшадан да есептеп қойыңыздар. Жүріңіздер тыныш та. Ешке кересіздер. Аты ешке келді там, аты ешке сатылған, кішкене балаға. Бұл аймай бөліп сатыш керек. Аймай бөлінген ақшаға мына бізге келгенде продукта қылтады. Бұл атамның ақшасын жеп отырады. Ушундагы ачык кылып койрайлы. Коюңча дамылаа бул бир туугандарым ушундай эсептешеби дегенде эсептешет туугандар. Сиздер бир тууган болуңуздар менен жеңемдер бир тууган эмес да. Ардеке сөздөрдү чыгарып берет. Ол жеңемдердин сөзүн уккандан сиздер ham ойлоп каласыздар. Чындап эле мени расход кыла берем депчи. Ошого байкуш аксакалдар сиздерге үй калтыргандан кийин, байлык калтыргандан кийин ошонун аркасында азап болбостон келиңиздер шариатка кайтайлы. Ушундай өкүм менен бир жазып коюш менен эчтеке кетпейт. Бул кыяматка барган убакта жүзүбүз жарык. Аллахтын алдында мен бир тыйын дагы бирөөнү көткөн эмес, жада калса бир тууганымга дагы нарака берек өткөн эмес, бардыгы эсептелүү деп бисмилла деп кагазды көтөрүп чыга турган деңгээлде болосуздар. Аллах таала барыңыздардан разы болсун. Ачуу сөз айтылса дагы майлы да угуп турганыңыздар үчүн Аллах разы болсун. Сүйлөсөк кыйындыгыбыздан сүйлөгөн жокпуз. Болгону Аллах тааланын айткан аяттарын жеткирүү үчүн гана айттык. Айтылып аткан учурда кемчилдик кетип туура эмесирээк айтып алган болбосо, бул биздин кемчилдик, диний кемчилдик эмес. Бирок бул сөздөр айтылбаган болбосо, бул эч жактан айтылбайт, билесиздер, ошондо туура түшүнөсүздөр. Мечиттен айтылбаса, ал эч жактан айтылбайт.